Таалай Осмонов Көк Жаңгак шаарынын тургуну 2021 жылдын күз мезгилинде өрт чыгып, үйү дээрлик күйүп, жашоого мүмкүн болбой жараксыз абалга жеткен. Ал мезгилде өздөрү да үйдө болгон эмес. Биздин жүз жоктугубуздан немесинен финский дом эле почти 100% күйүп кетти. 7 жылдан бери мамлекеттик камсыздандыруудан турак жайын өткөргөнү үчүн эми ага мамлекет кам көрдү. Göz garantisi ekspert çakırtıldı. Göz garantisi ekspert bir cuma içinde gelip 10 gün özlerinin işlerini atkarıp 10 günden keyin üy elektrik toğunan kıska zamıkanyadan çıkan dep dayanak çıkarıp bizge öz kortuntusunu berdi. Oşonun negizinde Osmonovka biz 827 bin naqtalay акча үйүнүн эмесин которуп бердик. Азыр күйүп кеткен үйдүн пайдубалы түптөлдү. Дагы 1 айдан соң курулушун баштап, күздө жаңы конушка кирсем деген тилеги бар. Белгилөөсүндө убагында камсыздандыруудан өткөн үчүн кыйналган жок. Акча 1 ай аралыгында берилди. Ошондуктан башкаларды да турак жайын камсыздандырууга чакырат. 1 айдын ичинде камсыздандыруу бөлүм жардам берип алгандан кийин биздин айылдын эли дагы аракет кылып ушул страховка, по-моему, 100 болбосом 80% элдер алып атат. Ишеним пайда болот экен, бирок мен айтып кеттим. Эми башка жерде кандай билбейм, мен деле бир убакта төлөнөт, төлөнбөйт да ардыке деген сөздөрдү уккам, бирок ага карабастан келчегим экөөбүз төлөп жүргөнбүз. Мына Кудайга шүгүр, жардам болду. Үстүбүздөгү жылдын май айындагы селден Сузак районунун Барпы, Сузак, Атабеков айыл аймактары жабыркады. Алардын арасында короосу сел суусуна толгон Кимсан эне да бар эле. Түнү саат 2'de айыл башы кыйкырды, шундай документиңерди эле алып чыккыла, сел келип калды деди. Балдарды зорго көтөрүп көчөгө алып чыктык, документибизди алып чыкты, башка бар жок калып кетти. Эгерде кайтарым болгонун билгенимде мен турак жайды гана эмес, мал сарайымды да камсыздандыруудан өткөрмөк экенмин деген өкүнүштө калган айыл тургунуна 450 миң сом бөлүнгөн. Демек мамлекет үчүн төлөнгөн кандай төлөм болбосун, анын эсеси болот экен дейт. Жыл сайын эле баягы адамдын немеси болбосо деле өзүңдүн башыңдан неме болот деп. Анан ушу быйылкы жылга да төлөп койдум эле. Жакшы, Кудайга шүгүр, ошондон 450 миң тиди. Сертификатын берди. Турак жайларды жаратылыш кырсыктарынан жана өрттөн камсыздандырууда калктын дээрлик көпчүлүгүндө зарыл болгон документтердин жоктугунун негизги көйгөй болуп саналат. Бирок документтери дайын болуп, ага кайдыгер болгондордун себебинен улам облустагы турак жайлардын дээрлик 4% гана камсыздандыруудан өткөрүлгөн. Жумагүл Закирова, Баяман Тургуналиев, Жалал Абад облусу.